Илгертеден биздин ата-бабаларыбыз мал менен күн кечирип келишкен. Алардын эң башкы азыгы мына ошо жарма болгон. Бүгүнкү күндө мына ошо жарманы дагы үй шартында жасаса болот. Бүгүн биз сиздерге анын жасоонун эң эле оңой жолун көргөзүп берген турабыз. Бул жармага малдын майын колдонгон себеби башка май салганда ага такыр көбүрбөйт. Сары майга да болбойт, суу майга да болбойт. Бир гана ошо малдын тоңгон майы унду кууру баш керек. Анткени өзүнүн калыбын сактап турат дайыма. Даамды дагы жакшы берет. Ыстак суу куюп, муну ысыгыча аралаштырып керек. Талканды çalarız. Şu ıslahırak kesinde ıkçan ısıgan kestiler talkandı çalış gerek. Sebebi talkan böltek bolboyt. Bu ısıgıça özü jasılıp ketek. Talkandın buğday talkan var, börü talkan var, arpa talkan var. Kadimkide janagı aktagан тарыны казанга кысытып алып, жаргылчакка тартып, аны да талкан кылып жүрүшөт. Биз майда кылып кайнатыш керек да, өтө чоң жактай. Анткени бачым эле асайып калат, суугунуп калат да. Ошон үчүн отто астан жагып, жарым сааттан ашык кайнатыш керек. Талкан демекчи бүгүнкү күндө мына ушу базарларда талкандын баасы 35-38 сом болот экен 1 килограммы. Эгерде жарым литр шору ала турган болсобуз, анын баасы 35 сом. Ошондо сиздер эсептеп көргүлө. Эгерде биз 1 килограмм талкан сатып ала турган болсок, андан 10 литр жарма чыгарууга болот экен. Андыктан сиз сөзсүз түрдө мына ушул акчаңызды үнөмдөсөңүз болот. Мына ушинтип жарманы бышырып алдык. Аны идишке куюп алыш керек. Дегенде пластмасса жана чакаларга куйбаш керек. Себеби ал ысык бойдон пластмассанын даамын бузуйт. Ошон үчүн монда эмалированный идиштерге куюп сууганча. Мына ушинтип жарманы идишке куюп алгандан кийин аны калыбына келишинче суугуча коюп коебуз. Ошентип биздин үй шартындагы жармабыз дагы даяр болду. Биздин апабыздын жардамы менен биз мына бышырып алдык. Мунун буусун чыгарып, сапырып туруш керек экен. Анан муну эки жол менен азыктанса болот. Un кошуп, ачытат экен. Үй шартында эле буга айран же болбосо сүзмөнү дагы сууга аралаштырып кошуп, балдарга берсе абдан жакшы азык болот экен. Жарманын ачыткысы жок болсо, дуруштон себелеп коюш керек. Туз кошуп ага даамын. Анан ага un çalabыз жармага. Ошентип жарма даяр болду. Мунун капкагын жаап туруп, аны үстүн журуу кылып жаап коюш керек. Анан 1 суткадан кийин ачыйт. Ар бир адамдын колунан бардык нерсе келет. Бүгүн биз үй тиричилигинде кантип жарманы жасоонун жолун көргөзүп бере алдык. Сиз аны үйрөнүп алсаңыз, биринчиден ден соолугуңузга пайдалуу, экинчиден акчаңызды үнөмдөй аласыз. Айбек Асанбекұлы, Чыңгыз Токторбеков, Жазгүл Рсалиева, Сарымжал көрсөтүүсү.